Ечкиде эт жок. Албек Ибраимовда бет жок. Арашан айылынын четинде 30 гектар жерди чымчы учалгыс кылып тосмо тосуп, тоону торт кескендей кесип, топурагын түздөп, 9090 сомдук дарактарды Бишкек шаарынын мэри Албек мырза тигип жатат деп уктук. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Албек мырза ал жерге VIP шаарчасын курат экен. Көрсө экс-президент Алмазбек Атамбаевга 3 гектар жер саткан Албек Ибраимов өзүнө 30 гектарды алып койгон тура. Эми шаардагы менчиктелген жерлери менен байлыктары эсеп жеткис дейт. Учурда калк арасында эчкиде эт жок. Албек коррупционерде бет жок деп айтышууда. Албетте, сөздө жан бар. Базардагы 150 сомдук көчөттү 9090 сомго сатып алып атса, кызыгы 9000 сомго 90 сомду тоголоктоп жазып койгонун карасаң, уят эле. Өзү ушул киши 9 санын жакшы көрөбү, ката жазы уят болгон. Дэвид деп ылакап болгон эми. 9090 сомдук көчөттүн артынан кызматтан кетип, кылмыш иши ачылбаса болду. ТЭЦтин этеги жабыла электе. Албек мырза мынтип кийимин чечип алганы эмнеси? Булак Назар Ньюс. Өткүрбек Жамшитов канча депутатка иш козгойт? Бүгүн жогорку кеңеш өлкөнүн башкы прокурорунун кызматына президент көрсөткөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Добуш берүү жашыруун электрондук ыкмада өтүп, ага макул деп добуш бергендердин саны 109 болду. Эл өкүлдөрү берген суроолорго карап көрөм, таанышам, жооп берем, аракет кылам деп астейдил жооп узаткан бул прокурор президенттен сунуш түшкөндө 5 мөөнөтчө ойго батып отуруп калганында ачык айтып, азырынча Бишкекте ипотека менен алып, азырда төлөп бүтө элек батиринен башка эч нерсеси жоктугун жашырбады. Ошону менен ал президенттин тиешелүү буйругу чыкса, баш прокурорлук кызматка киришет. Коррупция менен катуу күрөшүүгө бел байлап бара жаткан Өткүрбек Жамшитов колдоп берген 109 депутаттын канчасына эртең иш козгой алат деген суроо социалдык тармактарда жаап жаткан учуру. Булак говорит.тв